директор өзү каалаган учурда кыргыз классты ача берсе болот экен орус мектепкечи. Бирок бизде мындай Бишкекте анчейин деле кыргыз класс ачууга баягы аракет кылышпайт экен. Тескерисинче мындай ажиотаж кылып, орус мектептер жакшы сабак берет кыргыз мектептерге караганда деп, анан ата-энелердин баардыгын тең ошол орус мектептерге балдарын бергенге баягы пропагандалайт экен. Анан баягы эң негизгиси ошол орус мектептин статусун сактап калыш керек болсо керек деп ойлойм. Себептен ал жарке жана Россиядан китептер келет, материалдар келет. Анан ошолорду ата-энелерге сатышат, аяктан да бир топ акчалар түшүп турат. Мына ушундай бир бизнес кызыкчылык болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан мындай мектептин директорлори анчейин деле ушул кыргыз класстарды ачууга кызыкпайт экен да. Анан кыргыз классты ачууда кандай? Ал деген биринчи кезекте мындай ошол Бишкек мэриясынын департаментине, министрликке, Минфинге кайсы класстар орусча болот, кайсы класстар кыргызча болот деп мындай квота жүргүзүп коет экен да. Анан ошол квотанын негизинде ата-энелерге жарыя кылып, мисалы үчүн Баланчанчы мектепте 3 класс орусча, 4 класс кыргызча деп жарыя кылып туруп, анан баягы балдардын документтерин ошондой негизде кабыл ала берсе болот экен. Бирок мындай көпчүлүк мектептерде 1 жыл ачып, экинчи жылы жабып, эмне десе ата-энелер балдарын бербей атат дегендей ар кандай шылтоолор менен баягы жаба берет экен. Анткени эгерде бир эле классты ачып койсо, кыргыз класс кылып, анда ата-энелер берген күндө дагы баягы мугалимдерди топтогондо, ошондо мисалы үчүн сабагы аз мугалимдерге топтой албай калышы мүмкүн экен. 1-2 сабактан мисалы үчүн мугалимдер акчасы аз деп келбей, анан мугалим жок деп ошондой да шылтоо менен жаап коюшу мүмкүн экен. Ошого мондай 2-3 классты дароо ачса, анда ошондо мындай туурарак болчу да экен. И тез мугалимдерди да топтоп, ата-энелерди да баарын айтып, мынакей кыргыз класстар ачылды деп ошол кабыл алса болот экен да. Анан эң дагы бир эмеси бул аралаш мектеп. Мисалы үчүн жартымысы орус, жартымысы кыргызча болсо, ошол мындай Бишкекке жакшыраак болчу да. Мен өзүм дагы ошондой аралас классты бүткөм. Бизде А класс орусча болчу, Б класс кыргызча болчу дагы. Анан бирок балдар бири-бирибиз менен аябай жакшы мамиледе болуп, мектепте мушташ эч кандай нерсе болчу эмес. Мындай болсо бир аз мас гана болчу. Анан баардык балдар ынтымактуу болчубуз. Эки тилди бирдей билет, биягы дагы, тиягы да. Мына ошондой болуп аябай жакшы болчу да. Анан ошого ушундай баягы калктар аралаш жасаган ушундай Бишкек, Ош жана башка шаарларда ушундай мындай методду колдонуп, баягы СССРдагыдай кылып аралаш мектептерди колдонсо жакшы болобу дейм да. Себеби эмнеси менен бул элге залал тийип атат, коомчулукка. Мисалы үчүн Кыргызстанда көпчүлүк баягы балдар өзгөчө жок. Бишкекте көпчүлүк балдар, ушул орус мектептерде окуган балдар аралаш класстардын жок болгондугунан же болбосо кыргыз тили жакшы баягы сабак берилбегендиктен мындай мамлекеттик деңгээлде ассимиляция болуп атат да. Ошол Бишкекте бүткөн балдардын көпчүлүгү тең кыргызча сүйлөй албайт. Кыргызча сүйлөй албайт. Университетке келгенде да баягы кыргызчадан кыйналышат, кыргыз сабактарын кайра окуп атышат. Бирок ошондо дагы билишпейт, себептен да базасы жок да.
мына ошондой болуп атат. Анан жанагы мектептер мындай орус мектептери ажиотаж кылып атпайбы? Мисалы үчүн Бишкекте ушул орус мектептер аябай жакшы сабак берет, балдарды жакшы дайындайт деп. Мен бул ой менен кошулбайм. Себеп дегенде мен өзүм Кыргызстан эл аралык университетинде сабак берем. Ал жакка ушул Ат башыдан, тиги Алайдан, Баткенден, ушундай алыс Кыргызстандын баягы райондорунан, чөлкөмдөрүнөн дагы балдар, кыздар келип окушат. Алар дагы аябай жакшы мындай окушат. Анан ушунча кыргызча аябагандай сонун кыргыз тилинде баягы жооп беришет да. Анан мындай карап ыраазы болосуң. Анан ошого ойлойм да, эмне үчүн мисалы үчүн Бишкектин эле мектебинде бүткөн биздин кыргыз балдар ошентип ассимиляция болбой эле жакшынакай кыргыз тилинде окуп алып, анан ошол балдарча эле кыргызча жакшынакай жооп берип сүйлөп жүрсө болбойт деп ойлойм да. Мындайча айтканда, бул жерде албетте мамлекеттин өзгөчө мына өкмөттүн, министрликтин катасы. Себеп дегенде биз кыргыз мамлекети болгондон кийин өзүбүздүн граждандарды баягы кыргызча окутууга жана сүйлөтүүгө бир өзгөчө мындай саясат болуш керек. Себеп дегенде бизге дагы мындан башка дагы элдер келип атпайбы? Мына биз менен азыр катар орус же болбосо өзбек, тажик, андан башка дагы көп элдер бар. Жаңы элдер да келип атат. Мисалы үчүн Пакистандан, Афганистандан, Индиядан көп келип атат. Кытайдан аябай көп келип атат. Бирок булардын баардыгы тең орус мектептерге балдарын бергендиктен, алардын балдары дагы орус тилин алып жүрүүчүлөрдүн санына, катарына кирип калып атат да. Кыргыз мектептер жетишпей, жана кыргыз мектептер мындай атайын өзүнүн балдарын мындай билип билбей же болбосо чабал саясаттын негизинде ассимиляция болуп аткандан кийин бул калктардын балдары дагы ошондой болуп мындай кыргыз тилин билбей, тескерисинче орус тилинде сүйлөп калып атат да. Бул үчүн мисалы үчүн мамлекетке мындай бир дагы пайда жок бул жерде. Мектептерде азыркы учурда биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз деген менен мектептерде кыргыз класстары жок болуп кетип атат. Анан бала бакчалар дагы бүт орус тилинде болуп кетип атат. Ошол бара ошол эки окуучулар келип биздин кыргыз тилин жок кылганга салымдарын кошпойбу? Ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн ошол мектепте жанагы балдарды биринчи класска кабыл алып аткандачы, мектептердин ар бирөөндө жанагы дайындоочу курстар ачылат да, нолевой курс деп атпайбызбы? Ошол жерге дагы мына мисалы үчүн бала бакчада орусча окуп дайынданышат булар. Андан кийин еще мектепке келип дагы орусча курсунда биринчи класска дайынданып атпайбы? Дайындалып, анан кийин мектептерде бирөөндө дагы кыргыз тилинде кыргыз класска дайындалуучу курстары жок да. Анан баары тең эле 1-сентябрда мынтип коет экен, кол жайып, балдардын баары орусча дайынданып калды, бизде орусча курсубуз дайындоо. Анан кийин ата энелерден арыз түшкөн жок, ошого биз кыргыз классын ачкан жокпуз деп эле мындай оңой шылтоо менен кутулуп кетип атышат. Анан албетте бул жерде мындай бир эсептен жанагы өйдө жакта бийликте турган кыргызча билбей, бирок ошол бийликке келип министр, депутат болуп калгандардын да салымы бар. Себеп дегенде алар дагы өздөрүнүн мындай комфортуна сезиш үчүн булар дагы ошондой саясат болсун дейт. Же болбосо орусиячыл саясатчылар. Ошол орусиячыл саясатчыларды бирөөнү дагы көрдүңүз беле, ушундай кыргыз тилине күйүп, Бишкекте балдар ассимиляция болуп атат деп проблеманы көтөрүп чыккан. Эч убакта алар көрмөксөн болуп, тескерисинче башкача бир проблеманы сүйлөп, кыргыз тили жакшы өнүгөт, өчпөйт, өлбөйт дегендей бирдемелерди айтып, бул жакка өзгөчө киришпейт. Себеп дегенде ойлойт, тиги Орусия же Москва тарынып калат, алар карап турат мени деп коркушат да. Ошон мындай темаларды
көтөрүшпөйт. Албетте анан мынандай болуп, мындай ассимиляция болуп, баягы таза орусча сүйлөп калган балдар кийин парламентке же бийликке келсе сөз жок түрдө алар жанагындай мындайча айтканда кыргыз тилин деле жок кылып жибериши мүмкүн. Себептен өзүнүн кызыкчылыгында мына депутаттар азыр өзүнүн бизнесин коргоо үчүн парламентке келип атпайбы. Ошондой эле булар да парламентке келип калса өзүнүн кызыкчылыгында аракет кылып ошол кыргыз тилин үчүн анчейин деле күйбөйт да. Мына ошондуктан ушундай бир кооптуу эме бар. Мисалы үчүн СССР учурунда бул маселелерди көтөрбөй деле койсо болмок, эч ким деле көтөргөн эмес. Себептен Бишкек шаарында мына 89-90 жылкы баягы эсептерди көрсөңүз, статистиканы, Бишкек шаарында 17% кыргыз бар болчу да. 17%. Эми алардын балдары албетте бүт орус мектептерге барчу, кыргыз мектептен бир эле кыргыз мектеп бар болчу ал кезде. Ошондуктан анчейин деле билинчү эмес. Мындай 1-2 кыргыз балким ассимиляция болуп кетти десек болот да. Бүгүн болсо жалпы мисалы үчүн 1 класска 7 класс болсо бир мектепте, ошол 7 класс тең орус классында болуп, баары тең мындайча айтканда ассимиляция болуп атат да. Анан албетте бул деген өтө коркунучтуу. Биз көп граждандарыбызды Орусияда, Казакстанда жоготуп атабыз. Алар ошол жака эмиграция болуп барып, мигрант болуп, баягы семья үй бүлөлөрүн багып, ошол жакта жүрүп атышат. И балдары дагы алардын орусча окуп атышат. Айрымдары баягы ошол жактан окута албагандар бизге жиберип, мисалы үчүн Кыргызстан эл аралык университетинде мен сабак берип атам аларга. Баары тең орусча сүйлөйт. Анан берке келгенде тууган уругу менен эптеп отуруп, баягы кыйналып тиякты көрүп келишти да. Ошондуктан алар жанталашып, баягы кыргызча үйрөнүп алганга аракет кылып атышат да. А биздин Бишкекте төрөлүп, анан орусча окуп калган балдар кыргызча үйрөнгөнгө таптаза аракет кылбай атышат. Университетте окуп атканда дагы аракет кылбайт. Анан мектепте дагы буларды мектепти бүтүп атканда да аттестатын карасаңыз, кыргызча бир сөз билбейт. А бирок 5 же 4 турат да. И университетте деле ошентип бүтүшөт. Кыргыз тилинен 5 же 4, бирок бир да сөз билбейт. Сүйлөй албайт кыргызча. Себептен эптеп буларды баягы эми кулатып салбайт да. 77 класстын баарын кулата албайт. Ар бирөөндө 50дөн балдар болсо. Анан эптеп өткөрө беришет. Окуттук бүттү, программаны бүтүрдүк дейт дагы 4 мынча, 5-өнү мынча койгула, 3-өнү мынча койгула деп санап туруп эле бөлүп туруп бааларын өткөрүп берет. Анткени башка сабактардан алган баалары бар да. Башка сабактардан 5 алгандардын баарына 5 коюшат, 4 алгандардын баарына 4 коюшат, 3 алгандарга 3 коюшат дагы өткөрүп берип атышат да. Ошентип мындайча айтканда биз жанагы өзүбүздүн кайдыгерлигибизден мамлекеттик деңгээлде кыргыз балдарын ассимиляция кылып атабыз да. Азыркы учурда мындай кыргыз өкмөтүндөгү атка мээлердин балдарынын баардыгы эле орус тилинде сүйлөшөт да, бири дагы кыргызча сүйлөбөйт. Кандайдыр бир деңгээлде ата-энелердин деле күнөөсү бар да. Ата-энелердин да күнөөсү бар. Ата-энелери балдарга мындай багыт берип туруш керек да. Мен өзүм балдарымда мына 70-чи мектепте окуду. Анан мен баягы эркек бала болгондон кийин айтып, сен туугандарың менен катышасың, мындай ошондой болот деп, ошентип кыргызча үйрөтүп, кыргызча сүйлөтүп, ошентип кыргызча сүйлөттүм да. Анан бирок кызымды айтканда, кызым айтат: "Ата, сен эмне эле бизди уруша бересиң? Менин классымда 30 кыздын баягы бирөө дагы сүйлөбөйт кыргызча. Баары тең орусча сүйлөйт. Сен эле мени эле кыйнап эле сүйлөтө бересиң" деп ошентет да. Ошентип кызым мындай көп сүйлөбөйт кыргызча. Бирок мындай сүйлөп баягы биз айтып эметип отуруп кичине сүйлөйт да. Мындай бирок баары мондай кечке отуруп сүйлөбөйт. Мындай көпчүлүгүндө орусча ойлонот, ошондой да. Анан кийин көп эле элдер баягы туугандарыбыз бар, ошо орусча окуп, орусча сүйлөп калгандар. Албетте туугандар менен катыша албайт, айылдагы туугандар менен катыша албайт. Жанагындай жамандык, жакшылык болот. Бирөөнү дагы мындай жакшы ошо туугандарынын баарын ыраазы кылып чогултуп
өтө албайт, көрүп жүрөбүз. Анан ошого мындай таң каласың да, мындай кыргыз мамлекетинде туруп биз баягы өзүбүз мындай көз көрүнө ошо өзүбүздүн өспүрүмдөрдү мындай мамлекеттик деңгээлде ассимиляция кылып атабыз да. Анан буга ким жооп берет? Албетте өкмөт мындай өзүнүн саясатын өзгөртүш керек. Себептен да бул эмнеден болуп калды? Бул баягы СССР учурунан бери келатып, ошондон болуп калды. Бизде миграция аябай күчтүү болду дагы. СССР жоюлгандан кийин, мисалы үчүн, эгерде катнаш аябай чоң болсо, кыргыздар 17% болуп, орус калкынын көрсөткүчү бир 70%ке чейин болчу ал кезде. Азыр болсо тескери да. Орустар Бишкекте 20%, а кыргыздар 70%ке жетип калды, бир 60-70. Бул баягы санактагысы. Санактан жогу да бар да, мисалы үчүн ички миграцияда аябай баягы эсептегенге кыйын. Ошондо бир 70-80% болуп атат да. Бирок ошондо деле баягы мектептер ошол боюнча сакталып калганда, статустарычы орус мектеп болуп, ошо боюнча сакталып калгандагы, анан кийин ошол мектептерге кыргыздар, баягы миграциядан келген кыргыздар баары тең ошол жака беришип, ата-энелер. Программа орус болгондон кийин көпчүлүк балдар ошо мындай өзгөчө мындай аябай атактуу мектептердеги балдар мындай орусча сүйлөп, кыргызча таптаза билбей калып атат да. Азыркы жаңы министр келбеди, ошол латын тамгасына өтөбүз деп атат. Ошого кандай көз карашыңыз? Латын тамгасына өткөнү бул жакшы. Мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан, Түркменстан өтүп баягы ошондой негизде аракеттерди көрүп атат, же болбосо бул жакшы. Себептен биз баягы Түркия менен тууган урук болгондон кийин баягы бири-бирибиз менен мындай тыгыз байланышта болуп, мындай түшүнүшүп, биз мисалы үчүн Түркияга барганда алардын жанагы гезиттерин же болбосо китептерин түз окуп, же болбосо алар бизге келгенде кыйналбай окуганга, же Казакстанга барсак мисалы үчүн жакшы да. Бирок албетте ар бир мамлекет бул боюнча өзүнчө саясат жүргүзүш керек. Өзүнчө саясат жүргүзүп, мисалы үчүн Өзбекстан шыр өтүп алды, Түркменстан дегенде Казакстан акырындап өтүп атат. Менимче Кыргызстандагы мындай өтүш керек, бирок шашпай өтүш керек да. Шашпай мындай акырындык менен биз өтсөк болот. Себептен да биз азыр өтсөк, мисалы үчүн кирилликадан дароо баягы кетип кала албайбыз. Анан баягы бүт гезиттер, эмелер, китептер, окуу куралдары мектептин баары тең латынга которулуш керек болот. Анын баарына тең өтө чоң акча каражаты керек болот. Ошондуктан мен ойлойм, биринчи кезекте бул мындай ушул бирин экин гезиттер өтүп, калк мындай окуп, гезиттердин бир эки барактары ушундай негизде болуп жайыраак болуш керек. Анан акырындан мисалы үчүн биринчи класстан баштап мындай өйдөңкү класстарга чейин акырындан баягы китептердин баарын тең которуп, өткөрүп, ушул эме багытта иштесек болот. Себептен да мындай өтө көп суммадагы китептерди чыгарыш керек болот да. Аларды дайындаш керек, жазыш керек дегендей, жаңылаш керек көп программаларды. Ошого аябагандай чоң убакыт керек да.